Assalamu alaikum ат сүйүүчүлөр, жылкы көрөрмандары. Мынакей бүгүн Жалал Абад областы Көгарт жергесинен ушул көк мончок сатууга чыгып атат туугандар. Аттын жашы болсо жазга Кудай кааласа 4 жаш болот экен. Мынакей көрүп турганыңыздардай мынакей курч жеңил жакшы ат экен туугандар. Азыр өнөрүн, аттын тегин дагы, жашын дагы ээсинен тактап сурап маалыматын алып беребиз туугандар. Ажыяны бар. Ээсинин айтуусу боюнча мага акасы байланышты Москвадан туугандар. Жакшы аттын балдары эле дейт. Атасынын дагы видеолору бар. Кудай кааласа кошуп өткөн аракет кылабыз. Ажыяны бар мынакей. Иним нары бери жылоолоп анан атты токтотсоң маалыматын берели. Ажыяны бар. Аттын баягы боюнда эмес, жашында эмес, негизинен жүрөгүндө да мынакей. Токтото берчүкөм. Атты көрдүк, курч экен мынакей. Кудай кааласа жазга жаңасы болот дедиң, Жазга жаңасы болот экен. Бул аттын атасы менен мына Карамартта жолдош деген полван бар. Бул жакта өйдө жакта Архангел деген жерден улактан атасы менен бир төөгө ташталган да, ушунун атасы менен. Көбү билет атасын. Ооба. Таныйт дегин, Ооба, таныйт көбү. Анан атасынын видеолору, фотолору деле бар өзү. Мындай өзү салына элек дедиң, окем, бир улак алып барып тамаша кылып аралап өтүп кеттим дедиң. Бир улакта ооба, өтө катуу барат экен да бирок. Анда аттардан коркпойт экен. Барыштары жакшы. Чаткаяктары кенет жанар. Эми өзүбүздүн эле бир кыргыз жылкы болсо керек, Ооба, кыргыз жылкы. Эч аралаш андай мындай нерселер жок. Мындай караганга жошпу? Караганга жош экен, жаш бала деле жетелеп карай берет. Кичине баягы сүдүрө ойнойт эми. Үкем боюн өлчөдүңбү? Бою ака ушу 1.50ге жакын го дейм. Өлчөдүк. 1.50 чыгып калса керек, Окей. Көрптү. Сындуу десек, жараша берет экен, мынакей жоон жолуп экен, бирок бою бир аз кичинерээк экен, эми 1.50ден тегерээк, Таке улактын аты негизинен маскыл багып койсо хугазык кылуу, Ушундай аттарды көрүп атабыз го, кара чаяндын бою элик чыкпайт дешет да Сулайман. Бирок ака өтө Курчпу? Жөн десекен. Жанар. Болуп кеткенден токтобой коет. Кем басын айтанан аттын ары бери жылоолой эле жакшылап. Басы ака жакын эле ушу 130 деп атам. 130 деп атасың, да? Срочный басы 130бу? Ооба. Сатылбайт эле ака, өзүбүз аткылат элек өзү. Анан мен Москвага кетсем үйдө караган эч ким жок болуп калат экен да. Анан ошон үчүн сатып атты. 100гө берип бербейсиңби? Жок. 100гө берсең бары бер эке. Так эл 100гө берсең. Нары бери камем жылоосун көрсөтөлү экен. Мактап калдык жаныбарды. Жаныбарына. Жылоосу башкача экен аттын, Жаныбардын жаны кичине экен да, бирок эми жакшы аттын баласы экен. Жаныбар. Кем? Бир кой бербейсиңби жаныбарды? Узак, жаныбар. Камчы барбы? Камчысы жок эле, Ушуну үйрөткөндөн баштап бир да жол камчы чапкан эмес. Камчыны өтө жакшы көрөт. Кыргыз жылдый. Жанар, болот, ошончалык болот да. Камчы менен уса дагы айдаса керек, Ооба койду да. Болду, каме мындай келе берем. Жанар. Тогатты кыйнабайлы. Эми жоон дагы экен, курч дагы экен, жанар, Эй. Токто. Өтө курч эмес, мындай курч атып көргөн эмес. Эми мындан деле курчатты болсо керек, бирок унчалык жоон болбосо керек ал курчаттарчы. Жоон жакшы ат экен. Үкем сен мындай кыл эмчи. Боюн бир өлчөп кой, Ой, токто. Олуп калды да. Бол, сен токтото бер. Боюн өлчөп кой, чалган адам боюн сурайт, баары берчи.
Boyu мынча экен деп так маалымат бербесең болбой калат. Бирок элек чыгып алыш керек мен чамам. Элек чыгат экен. Ана басын деле эми аттын өзүнө деле жараша эле болду окшойт. 30дан дагы кеми бар дегендей кылды экен мен сүйлөшкөнүбүздө. Базарыңы берсин, жакшы сатып ал. Ким алса дагы жакшы ат болуп кызмат кылып берсин. Макей туугандар, Жалал Абад областы адрес. Октябрьскийде. Телефон номерди экранга коюп коербиз, а? Алды, макей.